Өткөндө Сузак районундагы мектептеги Кыргызстандын желегин алып салып, ордуна маркер менен колдо жасалган, көрүнүшүнөн арабча жазылган бир матаны илип, желекти өрттөгөн окуя бүт элибизди бушайман кылып жатканы талашсыз. Бул көрүнүштү дагы ансыз да коомду бөлүп жара албай күйүп жаткандар үчүн сонун шылтоо болду да калды. Эми алар ого бетер элдин ичинен иритип, бири-бирине каршы тукурганга курал болуп берип жатпаганда эмне? Ошондуктан бир жөнөкөй чындыкты жалпы элибиз билип алышы учурдун талабы. Урматтуу кыргызстандык мекендештер, замандаштар, бүгүнкү жашоо маалыматтын жашоосу. Бүгүнкү күн жалган менен чындын айырмасын ажыратуу өтө кыйын учур. Билимдүү адам эмес, менмин деген академикти дагы бир көз ирмемде мээсин айлантып, зомби кылып алууга толук мүмкүн жашоо. Дүйнөлүк державалардын геосаясаты күн санап күчөп, дүйнөнү талашып, элдин баарын маңкурт, зомби кылууга багытталган долбоорлор иштеп жатат. Так жана туура билип алыңыз. Аль-Каида, ИГИЛ, Хизбут Тахрир, Ваххабизм жана башка ушул сыяктуу диний террористтик, экстремисттик уюмдар деп пропагандаланып жаткан уюмдардын ислам динине эч кандай тиешеси жок. Бул сыяктуу уюмдарды мусулмандар эмес, тетирисинче ислам дининин душмандары, мусулмандарга каршы, мусулмандар көп жашаган өлкөлөргө каршы жана өздөрүнүн дүйнөлүк геосаясаты үчүн өздөрү атайылап түзүшкөн. Бул уюмдар дин үчүн пайда алып келүү үчүн эмес, тетирисинче мусулмандарды жок кылуу үчүн, исламды бүт ааламга жек көрсөтүү үчүн атайылап иштеп чыгылган долбоорлор. Анан бул уюмдардын катарына жер бетиндеги ар кайсыл өлкөлөрдөн ишенчек, акчасы жок, билими анчалык жетишпеген, оңой алына турган адамдарды азгырып, Куран аяттарын, хадистерди колдонуп, башты айлантып, тозок менен коркутуп, бейиш менен азгырып, өздөрүнүн катарына кошуп, зомби кылып алат. Болду, ал адам ошондо ислам үчүн күрөшүп жатам деп ойлогону менен, чындыгында тетирисинче исламга каршы колдонулуп жаткан даяр куралга айланат. Бул нерсени жакшылап түшүнүп албасак, биздин ар бирибиз ар качан бул жалган пропаганданын, долбоордун курмандыгы болуп калышыбыз мүмкүн. Анткени булар адамдын ишенимине, ыйманына ойнойт. Бир карасаң абдан туура айтып жаткандай көрүнөт. Аяттарды, хадистерди тим эле алдыңа коюп, далил кылып көрсөтүп, башыңды айлантууга, вербовать эткенге абдан жакшы үйрөтүлгөн хадистер булар. Анан бул дин душмандарынын сөзүнө кирип, сиз өзүңүз ислам душманына айланып калганыңызды билбей каласыз. Булардын уюмдарынын амирлери, өздөрүн халиф, амир деп атап алган жетекчилеринин баары ошол чет элдик атайын кызматтардын түздөн-түз агенттери болуп саналат. Алар сиз ойлогондой ислам үчүн күйүп-пышып, мусулмандар үчүн жанын тигип жүргөндөр эмес. Алар жөн гана чет элдик атайын кызматтардын агенттери гана. Аларга ошондой амир болуу, баш айлангандарды топтоп уюм түзүү, анан тапшырмаларды аткаруу үчүн акча каражаттары, курал жарактары баары берилген. Андыктан дин темасында аябай кылдат болуп, көрүнгөн уюмдун жетегине кирип калуудан сак болбосоңуз, мусулман кейпиндеги шайтан болуп калышыңыз эч нерсе эмес. Ал эми желекти кимдер өрттөдү, кандай максатта өрттөдү, анын баары айтпасак деле баарыбызга түшүнүктүү болуш керек. Кандай болгон күндө дагы интернеттен көрүп аткан бардык нерселерге ишенерден мурда жакшылап тактап, ойго алчап, эмоцияга алдырбай, биринчи кезекте өлкөбүздүн, элибиздин, балдарыбыздын келечек муундун тынчтыгын, коопсуздугун ойлобосок болбойт. Саясат саясаты менен, күрөш күрөшү менен, бирок өлкөнүн тагдырына ар бирибиз жооптуу экенибизди унутпасак болгону.